Ошо Айыл өкмөттөгү Саратан деген ырдыр да берейин. Айланада тура Саратан. Бир 5 күн мурун ыр киргизген экенсиз. Ошол эле жаңылык болбосо деги эле жаңылык жок болот. Эмне кылып жүрөсүз? Каякта жүрөсүз? Айтыңызчы ушунда. Чарчадым майыз деп жан. Сенде бир жериң ооротабы дейт го бир жолу. Бул жактан фермер тракторист болосуң да, тынбай иштеш керек. Тынбай ырларды чыгарыш керек. Урушат даже. Иш кылдырып берчү да. Картошка кастырып эле бирдеке берчү, мага жакчу эмес да деген. Ана Бишкекке кетким келе. Кырдөбөдө күтөм дегенсиң. Кайсы ырга сиз ишенип, бирок ал хит болбой калган, эл оозуна алынбай калган ырларыңыз барбы? Ошол Өзүңүз жак деген ырды болбойт. Бирче эле кетиңдир. жок. Өзүңүз жактырып, бирок элге көп өтпөй калган ырлар барбы? Андайлар бар о. Салам достор, бул Арна подкастынын кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү чыгарылышыбыз да өзгөчө болот деген ойдобуз. Себеби дегенде мындай жаздын бир жакшы күндөрүндө, бирок жайдагыдай ысык убакытта Арнанын кезектеги чыгарылышы өзгөчөлүгү бүгүн бизде коногубуз да өзгөчө, андан тышкары менин жанымда отурган алып баруучу да өзүнчө. Анда эмесе менин атым Нурел, ал эми менин кесиптешим. Бүгүн өзүнүн мындайча айтканда шоусун кезебиз. Бул Аяна. Салам достор, бизде бүгүн кезектеги чыгарылыш. Конокто маданияттын мыкты кызматкери Мирлан Байков. Мирлан байке, кош келипсиз. Кош келдик. Я ушундай болуптур. Кош келдик. Бүгүн бысмылда деп Аянанын бул жерде презентация кылып, өзүнчө шоусун кезип, өзгөчө толкунданып турабыз. Колдон келсе, Кудай буйруса ак батаңызды берип деген сыяктуу баягы улуу жолдо эми силердин эле убактыңар ушуга келип калды, мындай бата бере турган. Кудай буйруса мындай бата жаттап ала турган убакка келип калдыңыз дегендей болчу. Анысыңардай Мирлан Байков байке сизди көргөнүзгө кубанычтабыз. Рахмат, мен да кубанычтамын силер менен көргөнүңүзгө. Көптөн бери көрүшө элекпиз, амандаша элекпиз, саламдаша элекпиз. Негизи эле Мирлан Байков акыркы убактарда чыгармачылыгы дагы мындай карай турган болсок, сиз жогоруда айтып калдыңыз, бир эң акыркы ырларыңыз деп бир 5 күн мурун ыр киргизген экенсиз. Ошол эле жаңылык болбосо деги эле жаңылык жок болот. Эмне кылып жүрөсүз? Каякта жүрөсүз? Айтыңызчы ушунда. Мен туура айтасың, Нурел. Чыгармачылыкта негизи өзүң билгендей тынбай иштеш керек. Тынбай ырларды чыгарыш керек. Анан ортодон менде бир азыр 2 жыл кичине пауза болуп калды. Өзүм бир башка өзүң билгендей бир башка жумуштар менен, жеке бизнес деген сыяктуу ушундай эми. Өзүм негизи бала кезден ушуга кызыкчумун. Анан эми неге болбойт? Кылса болот болуш керек эми. Ырды деле алып жүрө берели, бизнесин деле алып жүрө берели деп анан бизнеске киришип кетип кичине ырдан ыр чыгарбай кичине солгундап калды. Уже элдер да урушуп баштады меничи. Эмне ыр чыгарып албадың? Бир эжекелер, менин көрөрмандарым көбүнчө эжелер да. Эжелер, улумундагылар. Анан урушат даже. Сенде бир жериң ооротабы дейт го бир жолу эже. Жок, Кудай сактасын. Эмне ырдабай калдың? Буйрузай же ырдайбыз. Эми аларга деле эмне бизнес ачып атам деп айтып жүрмөк белем анан. Азыр эми бүгүн подкаст болуп аткандан кийин өзүмдүн жеке ойлорумду түшүндүрө кетейин. Буйруза жаңы ырлар бар. Жаңырлар бар. Буйруза мен да ойлонуп калдым. Ар кимден урушпай жаңы ырлардын баягы ырларын чыгарсам окшойт деп. Буйруза азыр акыркы 10 күндөн бери ырлардын тексттерин мен үчүн текст аябай эме да. Маанилүү, Маанилүү да. Бир эле сөз чакпай калса ошол ыр тура берет да, 1 жыл болобу, 2 жыл болобу. Анан ошентип качан бир өзүнө келип бир даяр болгондон кийин баардыгы бир төп келишкенден кийин аны элге чыгарам да. Ошон үчүн ырларым ас жана сас болгондуктан ошол да. Негизи биз Мирлан Байковду баарыбыз тең эле билгендей эле бул визиттик карточкаңызга айланган Кызыл өрүк деген ыр. Менин эсимде. Бул 2009-жылдар болуш керек, Мирлан байке. 2010 жылы Гөлдө жана биз пансионаттачы бала кезде да студент кезде ошол жакта иштечүбүз.
анан эрте менен эрте турганда жана көлдүн жээгиндеги атайын мындай эмелер бар го, бирдеке саткан, суусундук саткан дүкөндөр, ошондой жер. Биринчи бысмылла дегенде эле эртеңине мен баштап Баековдун ыры кетчи, Кызыл Өрүк кетчи, радиодон кетчи. Андан жок эми аларда ошол убакта бир магнитофон сыяктуу убакыт эле. Магнитофондон Кызыл Өрүк кетчи. Күнүнө бир 20 жолу жаңырчы. Ошондой учур. Негизи эле бул кыргыз биздин мындай эмебизде, эстрадасынын тарыхында эң көп тилге да которулган чыгарма болду ошол экен. Ооба. Ушул боюнча бир кененирээк токтололчу. Ошол убакыт байке азыр заман ушундай болуп атат го, эйфория болушуп, элдер концерт берсе дагы ошол убактарды бир эстеп, бир ошондой ырлар кайра жанданып аткандай. Азыркы ушул ай 2010 ушул как раз ушул ай. Даже ушул айдын азыр ортосу болуп калды го. Ушул как раз ортосу болуш керек. Майдын башында Кызыл Өрүк жаздырып, радиого берип, анан клип тарттырабыз деп Мырза Айдаралиев деген агабыз бар эле. Клипмейкер ошого тарттырып, анан ортолорунда бир майдын ошол 20-аларында, 20 канчаларында ошол эмеге бергенбиз. Ал убакта диск менен көрчү эле го. Ош базарда, базарларда, ар түрдүү жерлерде ошол диск, DVD диск мода эмес беле. Кинонун деле, клибин деле диск менен угуш пайдаланчу. Анан ал убакта бирок Кызыл Өрүк чыкты, радиолордон кетип баштады. Ушу май айларында. Бирок тааныбайт. Жүзүмдү, өңүмдү тааныбайт да элдер. Бирок Кызыл Өрүктү угуп жүргөн жаныман өтүп кетчет угуп. Даже звоногунан коюлгандар бар. Илгери бир китайский телефондор бар. Бакырып чыккан ушундай. Аркасында 5 колонка. Чочуп кетесиң го. Ошондойлор менен коюлгандар ушул жанымда эле ушул жүрүштү да. Ушул угуп эле тияка өтүп кетет Кызыл Өрүк, бияка өтүп кетет. Сен айткандай каяка барсаң Кызыл Өрүк болуп анан ошондо аябай сүйүнгөнүм эсимде, ушул май айы эсимден кетпейт. Жай айы да ушул май айы. Анан башка тилдерге которулган ошо мен казак туугандар ошо 2012-жылы, 2013-жылы аларда да которуп. Андан кийин ошентип атам мен казак туугандардан көрүп башкалары ырдап, бизден көрүп башка мамлекеттер ырдап, айтор мен билишимче бир 10дон ашык тилде которулуп ырдады десем болот. Ошол күндөрдө мен эстегенде азыр айтып берип турам. Бирок сонун күндөр артта калды. Сонун күндөр калды. Дагы деле эстейм. Сонун күндөр, бактылуу күндөр, сүйүнүч күндөр. Балалык кезимде кантип бир ырчы болом деген бир максаттардын орундалганы мындай болот го ар күндө бир сүйүнүч. Ошондо бир менде ошо май айында как раз 2010-жылы катуу сүйүнүчтөр болгон. Жашсыз. Ал убакта жашпыз. Ооба, мен дагы кичинекей кезимде бала чагыбызда ошол жанымдагы балдар дагы ырдачу, биз аябай ошол клипти көрүп чоңойгонбуз десек да болот да. Клиптин сценарийи кандай келип чыккан? Ошол учурда сиздин сезимдериңиз кандай болду? Клиптин сценарийи Мырза Айдаралиев деген мурун аябай популярный клипмейкер болчу. Ооба. Баарын эле жана өзгөчө болгон болчу го. Ооба, жана ким Мирлан Байкем айткандай Ош базарда диск саткандардын баары тең, ал жазбачу да Мырза Айдаралиев. Эминти анан да толкун менен жазылчу, Мырза Айдаралиев. Анан сценарийин кандай кылабыз болгонун биз Жоролор деген 4 балабыз да. 4өбүз. Калгандар актерлор, кудулдар бар. Арасында мен эң жалгыз ырчызы мен. Мен деле бирок актерскийди бүткөм да. Алар берген ролдорду аткарчумун да. Бирок ошол убакта күлдүрчүмүн деген. Кудул болчумун деп койсо. Кудул болчумун. Анан сценарийин кандай кылабыз деп анан силер эмекесиңер, төртөңөр кудулдарсыңар, как раз күлдүрөсүңөр элди. Мына комедийный жанрда эле тартпайлыбы деп анан макул болуп кандай кылабыз, мындай кылабыз деп Мырзабайке өзү эле жазып жазган. Түн менен кеч жазып келиптир. Анан эртеси мага бизге көргөздү. Анан бизге да жакты, бирок мындай прикольный клип болгудай да. Анан давай болду эле. Бирок ошондо жарым эле сценарий жазылган да. Анан калгандар тартып эле, накадуу эле тартып кете берди. Давай тетини кошуп койбойлу, муну кошуп койбойлу болот эле.
ошентип тартканбыз. Импровизация менен. Аягында да сөздөр бар да, ошол сөздөргө чейин биз жаттап алган учурлар болгон да. Зайда мага сыр айтты, чын калппы билбейм муң айтты дегенби. Ооба. Бишкек тараң жүргөндө Ташкентке мага болуп барбы дегендей. Негизи ошол убакта клипте деле камтылат да. Жана лохотронду койчу билесизби? Жана шариктерди айлантып урдап кетип, акчаларды неметип кетип, ошондой да Ош базарда хиттер бар эле. Негизи ошондой эле го. Сиздин жаштыгыңыздын баары такалып келип тур элечи. Мындай Ош базарга такалабы? Мындай ойлоп көрсөңүз. Ош базарда негизи такалат, Ош базарда сонун күндөр өттү. Мисалга ошол убакта ушундай учурлар болду эле, өзүңүздүн башыңыздан өткөн, мындай бир кызыктуу, ошол мындай мен билишиме караганда илгери айылдан келгендин баары Ош базарга тегерекке түшүп, Ооба. Айылдан келгендердин баары эле Ош базарга түшчү да. Мисалы. Анан Ош базарда мен иштеп да, мен Кызыл Өрүк, Ырдай электе мурун кафелерде иштечүмүн да, ырдап. Мурун кафелерде ырдачу эле, жалаңда колонканы эшикке чыгарып эле живой музыка болчу да. Анан ошентип иштечүмүн. 2005 жылдан баштап бери иштечүмүн. Иштеп жүрүп анан Ош базардын тегерегинде Аксай деген кафе бар эле бир. Жолдун боюнда кыялдын эле маңдайында болчу. Ошол жерде так чордонунда иштедим да. Кечинде иштейм, мастар келет, ар кандай бир кишилер келет, ишилип. Кээ бирөө заказ бергендер ошентип атып ишилип, заказ менен ырдап, муну ырдап кой деп, мен туулган күнүн куттуктап кой, бул досумдун туулган күнүн куттуктап кой деп ишилип, ошентип акча тапчыбыз да, мындайча айтканда. Анан досторум келет, аркы берки айылдан келет, досторум, классташтарың келет, ал убакта эми бойдоксуң. Анан берекең бар сизде. Берекем бар бизде. Акчаны алып атканым, заказдарды алып атканым көрүп атышат достор. Ырыскың бар сизде. Анан аларга да эми досторго да эми айылдан келип калыпсың деп ушул аларга дагы курсактарын тойгузуп, майда чүйдө алып берип ушинтчүбүз да. Антпезе да болбойт дегендей. Анан ошентип анан эң артында канча болду десем, наоборот кайра кафеге мен карыз болуп калчумун, мейли эртең төлөйм деп жол кирези жок кетчим. Бирок кетип жөө кетчим да, ошол убакта Асанбайда жашачумун. Анан бирок ал убакыт чарчаганыман даже бир дос баламды алып алып, ошо Ош базардын тегерегинде нар жакта бак сактардын түбүндө эле күн ысыкта коробкаларды көтөрүп эле жатып алчубуз, ошол жерде салып элечи. Таң аттырсак болду. Эми ал убакта ушундай заман болгонбу, айтор билбейм, ишил. Эми ал күндөр деле мен үчүн сонун бактылуу күндөр. Эми жалпы интернет колдонуучуларга да кайрылып өтөлчү. Бизге комментарийге жазып койсоңор болот да, ошо Ош базарынын тегерегинде эмне болуп калды деген маселе эмне. Мен дайыма айтчумун эле, ушу жана бир убакта ушундай бирдек болуп кетти эле го, мындай. Эми ден соолук болсо калган баарын Ош базардан табасың деген сыяктуу да. Мирлан байке, негизи ушу чыгармачылыкка бала кезден бери эле шыктуусуз, өзүңүз комуз менен, аккордеон менен, гитара менен баардык мындай ырларды ырдап жүрөсүз. Бала кезде мындай өзүңүзгө жаккан кайсы чыгарманы мындай жакшы көрүп аткарып жүрчүңүз эле? Бала кезде мен көбүнчө Асанкал Керимбаев агабыздын ырларын, апам анткени ырдачу да. Мен апам ушу тай жагымды тарткам, апам жакшы ырдачу. Анан апам кичинекей чагымдан баштап эле ырдап, ошентип мен кулагыңа сим кылат да, ошол Асанкал Керимбаевдин ырлары. Эми идиш жууп атса деле, үй шупурап атса деле, балким ошол ырларын ырдап кулагыма сиңдирип коюптур да. Апам да ошондонбу айтор Асанкал Керимбаевдин ырлары аябай жүрөгүмө жакын дагы деле. Апам ошонун ырларын дагы анын поклонницасы болчу, Асанкал Керимбаев агабыздын. Ошонун ырларын көп ырдачу да. Анан ошондуктан мага дагы ошо Асан агабыздын ырлары көп жакчу. Ал убакта комуз менен анда жаңыдан 4-класс комузду жаңы үйрөнүп, Асан Керимбаевдин Энекем деген ырын ырдачумун. Жакшы ошол убакта. Колубузга комузду албайлы. Эми биздин программабыздын эң баш аты ушундай. Бир 3-4 чыгарма аткарып, ошонун алкагында ырдап, мүмкүн болсо сизге жаккан мына ушул комуз менен Асанкал атабыздын ырынанбы, же болбосо деги эле өзүңүзгө жүрөккө жаккан бир чыгармалардан аткарып отуралы анда. Достор, Мирлан Байеков эсиңиздерге сала турган болсок, бүгүн программабыздын коногу, чындап эле мыкты аткаруучу, мындай айтып коет го, элдик үн деген сыяктуу кылчу. Ушундай микрофон үн дегенди кандай жеткире албай атам да. Негизи эле Мирлан агайды улуттук колоритте аткарган ырчы деп да билебиз. Анда эмесе сиздерге жандуу үн. Анан Асан Керимбаев агабыздын ырлары дагы эми көбүнчө аккордеон менен чыккан да. Анан ушу айылда жүргөндө Бекборовдун ырларын мисалы, анан Сыймык Бешекеев
хит болуп аткан хит болгон ырлар ошол кассетанын бир жак бети бек болсо бир жак бети сыймык бешекей болчу да. Экөөнүн сүрөтү менен чыгарып койчу. алмак салмак болчубуз таң аткыча күндө иштеп атып деле магнитофонду коюп коюшу элек го. Анан ошол убакта дагы сыймык агабыздын эми азыр коомузду калгандан кийин сыймык агабыздын ырларын ырдайм. Досторго деген ыры бар. Ошону ырдап берейин. Келиңиз. Байлык жок менде, бийлик жок элдер кызыккан. Чыга албай келем пенделик деген сызыктан. Байлыгың деле бийлигиң деле курсунчу, теңирге тобо тең тушпар көңүл ысыткан. Урматың ашып, талайың ташып турсунчу, ырахат тилеп келечек колун сунсунчу. Өмүрүң сенин узак бир болсун жан досум, сыймыгың артып алганың жакшы жар болсун. Өмүрүң сенин узак бир болсун жан досум, сыймыгың артып алганың жакшы жар болсун. Байлыгың деле эй бийлигиң деле курсунчу. Достор, жөнүндө жакшы чыгарма болду. Мирлан байке, досторуңуз менен топ түзүп калдыңар. Жоролор кайдан жолуккансыңар? Жоролордо бизде Алтынбек Ажалиев менен Эсенбек Кыдыршаев үчөөбүз группалашпыз. Биринчиден биздин Токтоболот Абдымомунов атындагы театралдык училище болчу мурун. Окуу жай. Ошонун астында 3 жылдык училище болчу, окуу жай. Ошол жакты окуп, анын үстүнө Эсенбек экөөбүз да карын бөлөбүз да. Тууганчылыкта. Анан Алтынбек келип, Алтынбек менен таанышып, группалаштар менен таанышып, анан үчөөбүз мен ырдайм. Айтор ишилип мындай бизге эң биринчи Жакут Сыдыков агабыз концерт коюп, ошо театрга концерт коюп, аяка көп кишилер концерт койчу. Анан Жакут Сыдыков концерт коюп, анан ушу тарайбыз, как раз ушул жана айткандай мая экен, ушу тарайбыз деп аткан болчу. Сизге өзү май фартой экен. Май да. негизи жагат да мага. Майда анан окууну бүткөндө эмне аласыңар деп калды. Бүткөндө эмне алабыз, айылга кетебиз, ушундай десең мен Нарынга гастролго барып келбейсиңерби деп калды. Төлөп берем. Анан айылга барганда эмне, айылга барганда иштейбиз, андан көргөндө биякта эле жүрө берели. Кеттик гастролго деп анан үчөөбүз гастролго кетип калганбыз. Алтынбек экөөбүз эле. Алтынбек экөөбүз күлдүрөбүз.
экөөбүз эле күлдүрөбүз. Анан мен ырдайм кайра аккордеон менен. Ошентип жүрүп анан биякын Эсенбек үшөөбүз бизди анча мынча көрүп калгандар бар окшойт. Сыймык агабыз менен да 4-5 жыл иштештик. Сыймык Бешекеев агабыз мен менен гастролго барып келбейсиңер ошко деп калды ал дагы. Анан ошол убакта Жылдызбек Айбек Карымов менен иштешчү да. Айбек агабыз. Ал Айбек Карымовдун күлдүргүчү болчу. Элдерди күлдүрөт. Анан Жакуптун күлдүргүчүсү. Ооба, биз Жакуптун күлдүргүчүбүз. Сыймык агабыздын күлдүргүчүбүз. Анан ошентип жүрүп эле анан кеттик гастролго. Гастрол негеде дамын тата баштадык. Сону Турбаева. Эл менен бар. Элдерге ырдайсың, элдин кол чабуулары. Аябай өзүң бала кезден баштап ошону дегдеп каалап жүрсөң кол чабуулардычы. Анан гастрол сонун экен деп анан ошо гастролдун аянынан дагы 2 жыл окуп училищаны 3 жыл болду. 2 жыл окуп кетип калган, отчисление кылып жүрүшкөн бизди даже. Окууга келип коюп сабакка, гастролго кызыгып жүрө берипчи. Анан Жылдызбек тиякта, Жылдызбек ошо Сыймык агабыз менен иштешип жүрүп анан бизге бир напарниктер керек болгонго анан бизди Алтынбек экөөбүздү айтты. Барып келбейсиңер ошко, барып келбейли. Анан мейли болуп барып келдик. Баргыча Жылдызбек менен таанышып, Жылдызбек ырларын окуп, жанагындай бир күлкүлүү пародия ырлары бар болчу. Ошолорду окуп берди. Анан ошентип таанышып барып анан баргыча сатира түзүп бардык биз. Ошко баргыча. Мындай кылсак, мындай кылабыз. Сен бул жеринен чыгасың, сен бул жеринен мынтип айтасың деп экөө мени үйрөтүп атышат. Болду деп. Барып эле бардык, концерт башталды. Күлдүрдүк. Аябай өттү биздикичи. Андан мен аккордеон менен чыктым. Аккордеон. Оштун эли негизи аябай концертте сонун көрүшөт, жакшы көрүшөт да. Анан аккордеон менен ырдадым. Аккордеон менен Айжамал деген сатирабыз бар эле. Айжамал деген ырдачым дагы, күлдүрчүбүз. Анан элдерге аябай кол чабуулар жагып эле ушинтип анан бала бактылуу өзүнчө. Ошентип анан Жылдызбек менен таанышып калдык. Анан эмне кылабыз? Топ түзөбүз. Ой, дагы иштешебиз болон жоролор деп топ түздүк өзүбүзчө 4 бала. Анан ошентип жоролор болуп өзүбүзчө кайра бир нече жыл иштеп жүрдүк. Россияга чейин барып гастролдоп жүрдүк. Ошентип жоролор деген группа ошентип ар кимибиз ар кайсы жактан болуп ошентип түзүлүп калган. Андан кийин жоролор ар кимдер өз алдынча кеттиңиздер, Жоролордон кийин жана жогоруда айткандай эле сиз топ жарып жоролордун ичинен Кызыл өрүк менен чыгып кеттиңиз. Ошону менен ушул чыгармачылык негизи эле өзүңүз чыгармачыл адам баягы жолуңузду тапкандан кийинки учур. Андан кийин жана жогоруда да айттыңыз, окууну бүтпөй калдым депчи. Андан кийин мындай билимдүү музыкант катары, эми баягы артист катары делчи, мындай ошондой деп кийин дипломду алдыңыз. Ошол боюнча айтыңызчы. Ошентип театрды бүтпөй калдык. Гастролго кызыгып жүрүп анан кийин эми баары окуш керек да, баары диплом керек. Анан жөн эле мындай бир билими жок, артист болгум келген жок. Анан биздин Бүбү Сарай Бейшеналиев атындагы азыр улуттук университет болуп калды. Ошол жака тапшырдым. Кийин Канчанчы жыл болуп калат ошондо? Ошондо 2014-жылы тапшырдым. 2014 тапшырдым. Ошентип ал жакты аяктадым. Ал убакта диплом алып, анан дипломду артист болуп калдым. Эмне себептен башында театрга бардыңыз, музыкага жакын болсоңуз? Ошол жөнүндө кененирээк айтып берейин, Мен айылдамын анда, Токтогулда. Ошол жакта жайлата кетмен чаап, кайра жайлата малдарды тогайдап, тайнемдин колунда эң кичүү тайкем каза болуп, тайнемдин колунда мен эң улуу бала болгондуктан, ошол жака небере болгондуктан барып жардам берип калдым. Мал салдым, тияк баягына каралашып. Анан Эсенбек деп атпайбы, бөлөм. Ал бияка 1 жыл мурун бияка өзөргөн. Анан мага чалып калды. Ал убакта телефон деле жок. Анан Токтогулда үйдө, центрде тайжемдин телефону бар эле. Ошого чалып калды. Мирлан мен Мики дешет. Мирлан ушундай сүйлөштүрүш керек, мен барып айтып койгуңуздар деп калган. Атам келди. Атам келип калып чочуп кеттим. Атам келип эле кеттик болгон кийин. Эмне каяка? Ушундай Бишкекке бар. Окуйсуңбу дейт. Анан сүйүнгөнүм тип кетишкек болот да, жана чамадан чогулттум да. Бир чет тайнеме борум ородот да. Мен кетип калсам ал жакта жардам берген эчим жок. Жеңем жалгыз тайжеңем менен эле тайжем бар да. Балдары кичинекей. Анан бир чети борум оруп, эмне кылсам деп анан тайнем
уруксатын берди өзү. Ак батасын берди. Ак батасын берип жөнөттү. Анан токтолго келип анан чалды, телефонго чалды, домашний телефон алсам бөлөм экен Эсенбек. Бат-баттан. Бул жака кел. Бул жака келип ушундай театральный училище бар экен. Ошол жака, короче, мен тапшырдым, экзаменди өттүм. Сен да бул жака келсең, ырчылардын баары эле бул жактан бүтөт экен. Нуриза Абазова бүтүптүр деп мени ызыктырып алат да. Баланча бүтүптүр, Асылбек Өзөк бүтүптүр, биякта бүтүп эле ырчы боло берет экенсиң. Мен жок, актер болбойм, мен ырчы болом дедим да, десем, бул жактан эле келе берсең, бул жактан эле окуп бүтүп алсаң, бияктан эле ырчы боло берет экенсиң деп калды. Анан мейли деп анан келдим, эртеси жолго чыкты, келип тосуп алды бөлөм. Келип анан училищеге бардык. Мен эрте туруп алып бардык. Студияга барып эле анча-мынча студенттер экзамен алат, уже экзамен жүрүп атат. А сен модан киресиң. Мага андан мурун тамсил жазып берген. Могу тамсилди жаттап, ушун интип айт деп, ал уже билип калды да. Интип айтасың деп. Актерлукка келе атасыз. Актерлукка келатам. Анан макул дедим, мен бөлөм мозам экөөсү жакса бир жыл окуп көрөм, жакпаса башка жакка кетип, музыкальный жагына кетем да деп атам да. Анан ошентип анан тамсилин айтып бердим. Өтүк менен чапан деген тамсил бар эле, унутуп калдым. Өтүк деди чапан. Ой, сенин оңолосуң качан деп образ менен айтып бериш керек. Жазында ылай, күзүндө чаң, майтык такаң дешип мындай. Образ менен уже эле үйрөтүп атат да. Мен ошентип образ менен айтып бердим, айтсам эле. Анан ырдайт бул, агай бул да ырдайт деп калды бөлөмчү. Ырдайсың? Не, комуз билесиң, не, аккордеон да билем, комуз да билем деп. Анда Темирлан Смамбеков болчу ошол вакытта директор, училищенин директору. Мен аккордеон алып келчи, анда кабинетинде аккордеонду балдар алып келе калды. Аккордеон менен шаңшып ырдап бердим. Вау деп бардыгы ошондо Дүйшөнбай Дөбөтов комиссиялар. Дүйшөнбай Дөбөтов, Темирлан Смамбеков, Галина Ибраевна деген бар эле. Ошолордун баары экзаменден алып, улуу муундар. Кара терге түшүп алып ырдап бердим. Ай кол чабышып, молодец, сон бизге актерго дагы, актер бияка иштегенге актерлорго дагы мисалы ырдаган, аккордеон менен ырдаганда мисалы эмелер керек болуп калышы мүмкүн. Молодец, сен өттүң. Эртеңден баштап жакшы окуп, мен уят кылбай деп Темирлан токтолдук да. Өзүм жердешим кезиң, мен уят кылбай жакшы окуйм деп анан алар дагы батасын берип анан окууга кирип ошентип тапшырып калганбыз. Негизичи Мирлан Байкенчи, актерлук десе, актерлукта бир эмеси бар да. Сиз деген киного тартылгансыз да. Айыл өкмөт деген кино, Ооба, Эрнест Абдыжапаровдун. Ошондо биринчи курста окуп жүргөм. Жүрүп анан тарайыз болуп аткан убактарда бир фотоаппарат көтөрүлүп, камера көтөрүлүп бирөөлөр жүргөн, чачы узун бирөөлөр элечи. Көрсө ошолор режиссерлор немелер экен да. Анан бир кезең деп эле биз 3-4 жүрсөк, кезеңер бияка деле, маяка туруп калачы, сүрөт тартып коеюн деле. Эмне болуп атат? Фотопровага. Кино жакында кино тартылат ушундай. Бирок атын айткан эмес, кино тартылат, ошого балким өтүп калсаңар, силер деметебиз. Капталынан аркасынан тургузуп эле ушул тартып эле кетип калган. Анан бир жумадан кийин эле сабак өтүп атсак кирип келди. Баланча кимдер? Баеков ким? Мирлан Баековден ким? Мен. Баланча бул ким? Бул деле биздин группадан 4-өбүздү тандап кетти. Жүрүлө да. Урсат берип туруңуздар да. Макул деп алар эжелер урсат берди. Анан эшикке чыгып, ушундай силерди куттуктайбыз. Силер буйрса айыл өкмөт, ал убакта Саратан деген, Саратан болчу кинонун атычы, Саратан деген кино тартылат. Саратан деген киного өттүңөр буйрса. Барып эми буйрса эме видео съемка калды. Ошону барып ким гитара ойнай аласың да. Анан мен ойнойм, мен эми чала була ойнойм, 2-3 аккорд билем десем анан ошондо Эрнест Абдыжапаров экен көрсө. Анан үйрөтөм калгандарын, үйрөтүп коем деди. Мейлі кино студияга бардык. Ал жактан бир дөңгөчкө, мындай эшикке бир дөңгөчкө отуруп алып, кана любой эле ырдырды алачы. Кайсын ырдайсыңар? Ошону эле тартып алалы. Любой эле ырдап атабыз. Ырдап болду. Болду, молодцы, барып эле эртең барып ушундай айтабыз. Барзак эле эртеси 2-3 күндөн кийин келип алып кетти. Чынында куттуктап, сабакты тарагандан кийин буйрса, майдын аягында көлгө барып, Көкмөнөк деген айылга барып, ошол жактан кино жүрөт, кино съемка болот. Баардык жатаканага ошакта болот, тамак ашыңар бүт болот. Гонорар төлөп беребиз.
ошол жака тартыласыңар деп калды. 1 ай келбейсиңер ошол жактан. 1 ай үйүңөрдөн суранып кеткиле. 1 ай жүрдүңөр анда. 1 ай жүрдүк. Мирлан байке, курсташтарыңыз ким ошондо сиз менен чогуу окугандардан, азыркылардан барбы? Азыркылардан курсташтарым ошо мен Эсенбек менен Алтынбек мисалы. Дагы? Башка актерлордон бирөө жарым калдыбы? Кинодо жүргөндөрдөн. Калгандары ошо кино азыр театрда эле иштеп жүрүшөт. 2, 3. Калгандары театрда. Калган элге жүзү таанылып, мынтип актер болуп эметелек. Нургүл Мамытова деген, Мамытбекова деген группалашым бар эле. Ал азыр городской театрда эмгектенет, ошо актриса болуп. Максат деген группалашыбыз бар, айтор. Калгандар мындай эл мындай тааный элек, бирок эң таанымалы биз дейбиз. Ошондо алгачкы тартылган киноңуз Айыл өкмөтү болду. Андан кийин киного тартылдыңызбы? Кызыгуу болдубу кино жааты? Андан кийин негедир киного деле кызыгуу болгон жок. Айыл өкмөткө деле тартылганда мынтип ойно десем мен бармак эмесмин, балким бармак эмес ойлойм да. Ал вакытта биринчи курсумда эчтекенди үйрөнүп элексиң, актерский мастер. 1 ай жүрүп туруп жана бир эле ырдап калган. Актерский мастерство деген эмне экенин деле билбейсиң, эми жаңыдан окуп атабыз да. Анан гитара менен ырдайсың дегенден келе баргам мен. Айрда деле эркен. Эми комузду колго алып туруп бир музыкалык пауза кылалы, Мирлан байке. Айыл өкмөт жөнүндө эме болуп калды. Гитара менен саратан ырдаган. Анда гитараны суңгулаган. Гитараңар бар экен, саратан ырдаган. Күйлөп турулу. Азыр дагы жаңы обонго салып ырдатышат го, башкачараак кылып. Ошо Айыл өкмөттөгү саратан деген ырды ырдап берейин. Кана? Эрнис Абдыжапаровдун чыгармасы. Башы эле өзгөчө башталышы. Hey! Айланада турат саратан, караныңды издеп баратам. Жакын жерде эч ким көрүнбөй, чарчадым издеп жанатам. Ой, на-на-на-на-на-не, ой, на-на-на-на-на-не, ой, на-на-на-на-на-не, күтөм жанатан. Кырдөбөдө күтөм дегенсиң, убадан катуу бергенсиң, чыдамыма кетип баратат, күттүргөн кандай немесиң. Ой, на-на-на-на-на-не, ой, на-на-на-на-на-не, ой, на-на-на-на-на-не, качан келесиң? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-не, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-не, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-не, күтө берем ардайым бом-бом, күтө берем ардайым бом-бом, күтө берем ардайым бом-бом, күтө берем ардайым бом-бом, күтө берем ардайым депти. Мирлан байке, сиз негизи эле Айыл өкмөт кино айылда тартылыбы? Ошону ушул ырды жатташ үчүн канча убакыт кетти? Ушул ырды жатташ үчүн 1 ай эме кылып жүрдүк да. Бунун текстин дароо эле берди да, ушул ырды ырдайсың деп. Микрофонго жакыныраак кылыңыз. Дароо. Бул ырдын жатташ үчүн 1 ай, бул ырды жатташ үчүн 1 ай убакыт кетти. 3 куплеттер. Азыр 2 куплетти ырдадым. Анан ошондо дагы мисалы башкача менин стилиме туура келбеген ырдайбызчы. Анан да аккордтор менен Эрнис Абдыжапаровдун стили башкача го, өзүнүн стили да. Анан мен жанагы аян айткандай колориттик ырларды көнүп калыптырмын да, комуз менен ырларды. Анан буга да муну дагы ырдап көндүк. Айтор 1 ай даярданып, анан бардык да, барып тартылдык. Негизи Айыл өкмөт киносу десе баардыгыбыздын эле мындайча айтканда айылдагы учур, балачак деп мындай ошондой сезимдер келет го, Мирлан байке. Сиздин ошол балачагыңыз Токтогулда Торкен, Торкенде? Сиздин айылыңыз Торкенде өткөнбү? Ошол жактанбы? Бүт эле балалыгыңыз бар эле ошол жакта өттүбү?
9 класска чейин Торкенде чоңойдум. Анан жана айттым тайнемдин колунан андан кийин 9-ту бүтүп алып анан 9-ту бүтүп Токтогулдун өзүндө центринде бизде правтек училище бар болчу. Жаман көп жерге окупсу. Жаман көп жерге окугам. Бир өзүндө бүткөн эмес. До конца окуйлу. До конца окуйм да. Анда дагы 9-ду бүткөндө училищега эметчилик правтек училище ал жактан фермер тракторист болосуң да. Права аласың в общем ал жактан. Праваны алдыңыз ошол жактан. Праваны алган жоктун да. Анан ал жакта да 2 жыл окуп 19 менен 10ду окуп, жок 10ду окуп анан 1 жыл окуп турдум. Кетип калдым да. Анан айылга кетип калдым тайнеме жардам берип. Үйдөлөр айтып калды эми тайнеңе жардам берип мияка окубайлы деп училищеда иш кылдырып берчү да. Картошка кастырып эле бирдеке берчү, мага жакчу эмес да деген. Анан Бишкекке кетким келди эле, анан койчу андан учим тедакта барып тайнеме жардам берейин, анан ал жака кетип калып жардам берип жүрчүм. Анан ал жактан бүтүп анан бул жака келип атпайм. Негизи эле силердин убагыңар эми биздин деле доор ошол убакытты көрүп калдык. Баягы кыйын убакыттарга келип калдыңыздар, Бала кезде ушу биринчи жолу колго аккордеон алганыңыз. Кыялданып жүрүп ушу аккордеонго же комузга жеткениңиз мындай көп мисалы кээ бир ырчылардын атасы ошол убакта торпогун сатып алып бериптир, дагы башка нерсе кылып бериптир. Сизге кантип жеттиңиз эле ошого? Же коңшунукун барып сурап келип чертип деген сыяктуулар болуптур да. Мен 4-классымда биринчи комуз үйрөндүм. Аскарбек деген чоң атам бар эле, атамдын агызы. Ал чоң комузчу болчу. Кара эмелерден дагы биринчи местени алган ушундай комузчу болчу да Торкенде. Анан ошол атама комуз үйрөткөнү келип атпайбы. Ал убакта эмне илгери иччү эле го мындай арак иччү эме андай жок болуп калды го. Ушинтип майрам сайрам болуп үйдө анан комуз үйрөтүп атат атама. Мен атам. Мен отурам анан 4-эле класстын. Анан колдор кичинекей. Анан атамды карап отуруп эле анан түн болуп калды. Түйүп анан уктап кеттим. Атам үйрөнө албай атат да, бирок ошончу. Мен бирок мындай оюмда билип атам. Азыр мен айтсам, берсеңиз мен чертейин деп айтсам урушабы деп эметип анан ошол бойдон уктап кеттирмин да. Уктап кетип, ошону түш көрүп турмун мен. Үйрөтүп атканда ошол комузду чертип атканым ошол именно кечинде үйрөтүп аткан, атама үйрөтүп аткан эмени, ырды, күүнү. Мен түшүмдө чертип аттым да. Анан эртең менен туруп эле касиетин караңызчы. Ошондо балким аягым бергенби деп мындай сыяктуу болуптур. Неме болдум да. Анан эртең менен турсам эле баары уктап атышат. Саат 7-ден өтүп ушул тургам. Турсам эле баары уктап атышат. Карасам эле ошол күнү бирок комуз алып келип магазинден ушу илгери магазиндер бар болчу, комуз сатчу, бүт сатчу да. Хозмактар. Ошол жактан комуз алып келип, тандап келип анан ошол комузду алып келгенине аябай сүйүнүп атам да, ошол комузду буюрсам мен үйрөнөт экенмин депчи. Анан түндө жана чертип кетип атпаймынбы? Эртең менен турсам эле баары уктап атышат. Комуз издеп баштадыңыз. Комузду издеп баштадым. Илинип тур. Сразу эле барып алдым да башка комнатага кирип ошол чертип кетип атпаймынбы? Анан апам эшикте жүргөн, эшикте бир жумуш кылып жүрүптүр. Анан апам чуркап барып эле апа мен кечинде атам үйрөнө албай аткан ырды мен чертип кеттим десем, анан чертип берсем апам таң калып деп. Анан ошон атамдар турду. Тургандан эле алардын көзүнчө эле мындай сен билбеген үйрөнө албай аткан ырды бат үйрөнүп кетиптир чото көрсөңөр деп чертип берсем аябай таң калышты да. Анан ошентип анан кийин ошону аңкылдап чертип калдым. Молодец балам деп эле тиги чоң атам аябай сүйүндү, ал дагы сүйүндү. Мына ушунан чыгат турбай, сен үйрөнбөй эле кой, сен эмне кыласың үйрөнүп деп атам. Мага үйрөтө баштады. Бирок мындай кыласың эле эмелерин үйрөттү. Болду, анан кийин өзүм эле чаңкылдап чертип калдым. Бир жумадан кийин элечи. Ушунtu чертип батыл үйрөнүп кеттим да комузду. Анан кийин комуздан уже аккордеон кызыга баштадым да. Аккордеон кызыгып, аккордеон алдырайын десем, үйдөгүлөр болбойт. Аккордеон оор ал. Боюң өспөй алат. Дешипчи. Чын ушундай экен да. Бу аккордеон бастыбы боюңузду? Анан агайдын чоң аккордеону бар болчу. Бизде Карпай деген агайыбыз бар эле, Самыйбек деген агайым бар эле, ошолордун кызыл аккордеон чоң ал. Ошону үйгө келип как раз бир вечерин бирдеке туулган күн бирдеке болгон. Шер не айтор бирдеке болгон. Аккордеонун калтырып кетип калыптыр да. Эртең турсам аккордеон турат. Бирок аны үйрөнө албай койдум. Ошо комуздан не үйрөнсөм, ошону мынтип бирок салып көрдүңүз, чертатам. Значит, үйрөнсө болот экенден буга деле көзүм жетти да. Анан атамдар үйдөгүлөр болбой койду. Азыр аккордеон оор балам, азыр кийин боюң өспөй алат. Деш анан чоңойгон кийин 9-классты
алып беребиз. 10 класска баргандан кийин алып беребиз деп калды. Макул анан ошентип жүрүп анан кийин алып бербей койду да. Алып беришпейт негедир. Мындай айтсаң деле. Мындай айтсам тиянан чыксам деле биянан чыксам деле алып беришпейт. Анан атам ошол убакта эми жетишпеген заман бир 2000 жылдарда. Бир ушундай бир заман болгон го. Анан апам экөөбүз бул жака каникулда, апам бул жака бир подушкасы бар эле. Ошол экөө бул жака атамдар болуп чогуу келчүбүз да. Дилерди менден кийинки эмелерди ошол жакта туугандарга калтырып коюп, айдор ушул акча табыш керек, нан табыш керек дегендей. Ош базарда соода кылчу. Апам бир подушкасы болуп экөөчү. Аяш апабыз жанагындай бир жем, малдардын жеми, тооктордун жеми бар го, ошолорду оптом алып анан аларды чакалап сатып, килограммда сатып, ушундай кылышчу да айтор. Анан ошентип жүрүп анан радио жанында күнүгө какшайт. Анан аккордеон сатылат деп болбойбу? Мен бирде тамак ичип аткам. Учуп эле бардым, тамагым чыдап элечи. Эмне аккордеон болду дегенде элечи. Барсам менин нак аккордеон, мен эңсеп жүргөн аккордеон кичинекей эки регистр экен. Экеле регистр деп коет. Баскычтары бар го. Көп баскычтар болот. 5 баскычтан 12, 11 баскыч. Тигиде экөө эле экен. Жапжаң капкара. Кантип алды. Канчадан десем, канча сом аккордеон десем 500 сом дейт. 500 сом ошол убакта чоң акча болчу. Анан капама чуркап бардым. 500 сом деп турмуз деппи? Жок, ал убакта 500 сом не азыр көп акча болчу да. Азыр $500 деп коюңузчу. Мисалы 15.000 сом деген акча да. 10.000 сом, 15.000 сом деген акча азыркы. Анан апа ушундай аккордеон сатат турдум. Жаман жакты жүрсөңүз көрсөңүз апам болбой беришти. Бардым. Көрдү апам. Канчадан ушундай канча сом бересиң деген. Ал 480 келе берем, бирдеке деле атат. Ар жакта бирөөлөр берсеңиз ойноп көрөйүн деп ар жакта көйүп кетти да. Алар мында. Мен чипылтам мен. 500 деле алып берсе деп атат. Алалчы. Атаң бизди көрдү, тияктан бир акча таап, апамдар ошо бизнес ушун оборот кочу. Келген да. Бул жака келип анан жаңыдан башташ 1 ай боло элек болчу. Ушинтип аткандан атаң укса өлтүрөт эми бизди. Коем, мен албай болчу, кийинкиде алабыз балам. Кичине эме кылалы, оборот кылалы деп коет. Аба бүгүн монушуну алып бериңизчи, алып берип. Өзүм иштейм. Кантип көндүрдүңүз? Өзүм иштеп, тынмай эртең менен эрте турчу эмесмин. Анан эртең менен эрте туруп ушул жардам беремиз сизге ушул деп болбой атып. Апам мени түшүндү окшойт. Анан алзалал деп туран ар жактан сүйлөшүп менен келе бергеле деп мен берди. Бергенде эле сүйүнүп көтөргөн бойдон кеттим. Ар жактан апам расчет кылып барды. Эми бизде апаң алдан атаң көрбөзүн айттым. Көрсө өлтүрөт бизди. Мени да өлтүрөт, сени да өлтүрөт. Шем акча азыр эле калды анткени. Жарым менен акчасы калды ушундай эле. Анан эмне кыларын билбей бирөөнүн үйүнө алып барып коюп коеюнбу апа десем, ушул капсамдардын арасынан бирдеке көмүп койдум. Футляр бар да, сырты бар. Ошентип анан ушул айылга кетким келип атат да, аккордеон алгандан кийин кайрачы. Анан апама эриптеп жардам берип анан 10 күндөй, 15 күндөй жардам бердим. Анан апам мени айылга кетирип бербейм. Бияктан ойной турган жер жок да. Тигинкине барсам эле квартира бирөөнкүндө жашайбыз. Ал жактан чаңкылдатсаң деле алар мезин жезин анан өзүмчө бир комната керек болду да. Айылга кете берейин. Үйдө меле сону шарт болуптур, айыл меле. Эч ким тоскоол жок. Ал жакта сон болгон турбайбы. Анан айылга салдым, айыл багам бар. Атаңа көргөзбө деп, атаңа көргөзбөй алып кетип калдым. Аккордеон бар алып, ал жакта чоң өзүнчө бир той, мен үчүн майрам. Үйгө жетпей алып турган күнү түнү. Ошентип жүрүп анан 9-классында аккордеон үйрөнгөм. Ошентип кызык болгон, айтор. Мына ушундай достор, ар бир мындай баягы жылжыган булак көрсөң көзүн ач дейт го. Ошол убакта сиз деле апаңыз түшүнүп, үйдөгүлөрдүн баары. Апаңыз түшүнүп болду, аягы барып кайерден көрдү? Аягы барып атамдар барып атпайбы? Кыш анда уже. Бул жактан уже иштешип барышты. Күз мезгили болуп, анан суук башталып жаңыдан окуулар башталып анан барышты да. Бала чака окуйт деп биздеге майда кийим-сийимдерди алып барып баарына. Барып анда да атама көргөзгөн жокмун. Кийин ошентип жүрүп анан не алат апам айта берелеби дедим.
жок азыр айтпай тур деп ал да коркуп атат. Анан баягы акчаны кана акча десе керек да анан бирдеге алып бирдеке шылтоолор айтып коюптур. Анан бир күнү эле майрамдап келди атам. Достору менен бир эки досу менен келди. Келип анан эми азыр майрамдан кичине жыгып калат го. Ошондой учурда бир айтып алайын дедим да анан айттым. Көтөрүп кирип нары өтүп кеттим ал билечи. Айта албайсың да. Көтөрүп нары өтүп кетти. Кактан алың? Ким акырды? Меники ушуну жаңы алганбыз. Апам алып берген. Качан алып берди баягы деле. Баягы. Ошо эмне айтып кой өзара мурун эле деп калды. Кийин каршы болуп жүрдү кайрылачы. Боюң өсүп Сен жок боюң өскөбөгүн сен билбейм ырчы деле чыкпайт болуш керек сен депчи. Сен ырчы болуш үчүн тренировка кылышың керек да, мындай кылышың керек, тигиндей кылышың керек. Бекти көрдүң деп, бегем иниси да ошол мисалы торгендиктер да. Бекти көрдүң здоровый сага караганда сен ал деген тренировка кылат. Сен эми ата да эми. Сен эми артист болбой, артист ал убакта артист болуш деген эме болуп го. Билбейм. Артист болбой эле койчу деп колдочу эмес да. Колдобой койчу эле. Аны артист болуп спортсмен кылгысы келчү да окшойт да. Спортко давай андан көрөк давай эмне кыласың, эмне кыла деп. Үйдө дагы тартип катуу болчу атам дагы. Ошентип жүрүп айтор угустук. Суук барды. Жакшы экен. Мирлан байкем, келиңиз эми сиздин дал ушул аккордеон менен аткарган негизи ырларыңыздын баарын тең жүрөккө жеткирип, сизди байкасак, аягында кайсы жанрда көбүрөөк ырдачу эле? Сүйүү? Өмүр жөнүндөгү ырлары бар сиздин. Ушундай, мындай бул жанрды өзүңүз мындай же бирөө ушун багыт жеңемди билебиз эми телегөрүүчүлөргө да биздин экран аркасындагыларга да айтып коелу. Жеңем өзү чыгармачылыгда искусство жаатында сабак берет. Мен ойлоп коем да ушу кээде сиздин стилиңиз жеңем болуп койгонбу депчи. Не деп? Стилдердичи кээ ырдап атпайсызбы? Мындай өмүр жөнүндө ой толгоо, мындай байкасаңыз, мындай жакшы да ошондо ошол стилде ошол киши коюп. Жеңең менен үйлөнүлүк деле ырдачмын. Негизи эле өзүңүздүн табитиңиз. Табит туура. Үйдө дагы жеңең да чыгармачылык адам да. Искусствонун адамы. Мындай ырларды ырдасаң Мирлан сага жарашат. Мындай ырларды чем айтып турат чын эле. Анан өмүр, каниет ыры, ошо окшогон ырлар. Атанын тилеги. Ата тилеги. Ушундай ырлар негедир мындай оор басырыктуу ырлар, ушундай маанилүү ырлар, мазмундуу ырлар. Теги бала кезимен апам эметип эле ишилип Асан агабыздын ырларын угуп чоңойдук да мисалы. Анан ошолорду көрүп эле ишилип ошондой ырдаш керек турбайбы деп эле ырдачым. Көбүнчө ошонун өмүр тууралуу, жашоо тууралуу ырларды негедир жакшы көрүп ырдайм. Сүйүү тууралуу. Сүйүү тууралуу ырларды да мисалы. Ошол убакта терең ырлардын маанисин түшүнчүсүзбү? Азыр кандай көз караш менен карайсыз? Ал убакта чоңой эле калгансың, 11-ди бүткөнсүң, студентсиң. Мисалы каниет ырды бизде Владивостокто гастролдо жүрүп, Россиянын Владивосток деген шаарында гастролдо жүрүп, деңиздин боюнда бизди сыйлап качты кыргыздар, Токтогулдук агалар. Сыймык Бешекеев менен барганбыз. Токтогулдук агаларыбыз сыйлап калды, шашлык кылышып деңиздин боюнда. Аккордеон, бирөөсү аккордеон өнөйт экен, аккордеон менен ырдап эле. Ошон үчүн адаммын деп ырдап аттым. Сөздөрүн эметсем, аябай сонун экен да. Эжеке Жылысбеккечи. Эжеке могу сонун экен десем. Сонун экен. Ал убакта телефон эле жок, эски телефон бар болчу, ошого мындай диктофонуна жаздырып алдык. Сөзү бири угулса, бири угулбайт. Көрсө Эсенгул Ибраевдин сөзү экен. Ал Оонозо Гүлмира Айдосова деген эжекебиздин эски экен да, эски ырлардын бири экен. Ошол убакта бир популярный болуп турган жок болуп кеткен ырлар экен да, мындай элге жакшы сиңбей, Тиги байке деле багыш өзүнүн эмесине салып ырдаптыр да бул ырды, Ооба, өзүнүн ошол убактагы укканына карап эле ырдаптыр да. Анан сөзү бири угулса, бири угулбайт. Бирок сөзүн түшүнүп атабыз. Бирок бири угулса, бири угулуп, мына диктофондон угуп унутабыз да биз. Биз ушул ырды ырдайбыз деп деле айткан жокпуз тигилечи. Давай ушул ырды баргандан жаздырсаң жаман хит болот деп калды. Жылысбекти билет да, ал да акын өзүң билесиң. Сөздөргө маани бергенди билет дегендей. Анан бул жакка келип бирөөсүн уксак, бирөөсүн түшүнбөй эле ушинтип атып анан жикең өзүн Эсенгул келейген кыргыз эл акынын сөзүн бузуп жикең өзү эле оңдоп койгон жанагындай жерлеринчи. Өнүп дагы эмне
бир көп жыл жарым эле жикен сөз да. Көрсө оригиналы башкача экен да. Кийин уктук да оригиналды. Бар экенби ошол запись? Оригинал жок, оригиналы эжеден уктук да. Эже концерт берип, кошко концерт берип, ана мен чакырып атпайбы. Мирлан кандайсың? Жакшы, мен Гүлмира Айдосова деген эжең болом. Мен ошко концерт берип аткам. Ошол ырдан кийин анан эжегебизге ал популярный болду го, мисалы, Канетер, ошон үчүн адаммын. Давай сен Мирлан ырдап жүрөт го, давай концерт койбойсуң деп анан концерт койдурушуптур. Өз дагы ошол музыкальныйды бүтүп, аккордеон ойнойт эже. Таланттуу эже, ырлары көп. Анан концертине чакырып калды. Анан ошондон сөздөрүн угуп атпаймынбы? Биздики менен ал эжекенин сөзүнү вообще башкача экен да. Силердики бирок элге көбүрөөк сиңип кетти. Бирок биздики элге көбүрөөк сиңип кетти. Жакшы экен. Каниетер мына ушундай өмүр жөнүндө ой толгоо, сүйүү жөнүндө дагы жакшы чыгармаларды аткарып жүрөсүз. Ата тилеги деген. Ата тилеги. Анан жогоруда айткандай эле, сиздин жана 5 күн мурун киргизген ырыңыз кайдагы сүйүү деген ыр болуптур да. Мүмкүн болсо комузга салып туруп ошол ырды бир аткарып туруп андан кийин маегибизди улантпайлыбы? Токтогулдук Руслан Нарымбаев деген досубуз бар. Дос, Ооба. Аңсайдым го. Биз курактуу, биздин тең тушубуз. Анан ал дагы оончу жигит, аткаруучу жигит, жакшы ырдайт. Негедир Руслан дагы азыр эстеп атам, азыр чыкканда бул жактан чыгып чалып коеюнчу. Анан Русландын эки ырын ырдагам. Бирөөсү ушул кайдагы сүйүү. Бул кайдагы сүйүүнү 3 жыл, 4 жыл мурун ырдагам. Анан клип тартыш керек эле, анан антыш керек эле. Мен дагы ушун жалкоомун да, кээде жалкоолугум кармап кетет. Негизи чыгармачылыкта жалкоо болбош керек дечи. Анан жалкоолонуп, ана тартабыз, мына тартабыз деп ушул убакытты өтүп кетти. Анан былтыр бир чеке жакта бир эс алып жүрүп анан тартып койгонбуз жөн эле. Телефон менен эле. Анан ошондон кече кое берсемби, кое бербесек, YouTube каналыма киргизсем, киргизбесем болуп, бир жылдан бери ойлонуп жүрүп анан киргизип коеюнчу болуп эле деп анан кече 4-5 күн болду киргизип койгом. Ошол ырды да берейин, кайдагы сүйүү деген. Байкоосуздан жолуктуң сүйгөнүм мага, баштагыдай күлкүң жогай, не болгон сага? Убадаңа бек туруп калбадың беле, бактылуу болобуз деген сөздөрүң кайда? Жаным кайдагы сүйүү, кайдагы күлкү? Солудуго сагарын алган сүйүүнүн гүлү, эми кайрылбайт сүйүү, кайрылбайт күлкү. Солудуго сагарын алган сезимдин гүлү. Кантип эми таба алам дартыма даба, бүт дүйнөмдү курчап алдың муздаган аба. Эгер болсо канатым барын унутуп, алып учуп кетмекмин мен алыс жактарга. Жаным кайдагы сүйүү, кайдагы күлкү? Солудуго сагарын алган сүйүүнүн гүлү, эми кайрылбайт сүйүү, кайрылбайт күлкү. Солудуго сагарын алган сүйүүнүн гүлү, солудуго сагарын алган сезимдин гүлү. Жаным кайдагы сүйүү. Браво. Мына ушундай. Комузду көп кармабайм да. Анте бала кезде кармаган дагы деле эмелерим кеде азыр ошол эле эмелер менен да. Эми биз Чок дегендей. Жакшы ойноп атып деп коесуз.
башка мисалы профессионал комуз ойногондорду айтышы мүмкүн да, ошо айтып коюш керек да. Алдын ала, ушул ырдан кийин суроо узаткым келет. Сүйүү сиз үчүн эмне? Мына маселени кабыргасынан эле койду. Мындай өнөр баккан улуу адамдан дагы ушул суроонун жообун уккан кызыктуу болот деп ойлойм. Сүйүү эми Ойлондура ойлондура турган суроо экен да. Сүйүү деген эми бирин бири жакшы көрүү, Ооба. сүйүп калуу, сүйүү айтор сүйүү. Сүйүү деген кечип өтүү деңизден деген эме бар эле го, ошентип эле. Негизи керемет. Сүйөм деп айтып коюш 1 секунд, аны далилдеш бүтүндөй бир өмүрдейби. Мирлан байке, биз эми блиц суроолор даярдаганбыз сизге. Блиц суроолор деген Аянын суроосун жыйынтыктап койдук го, айтпай койдук. жыйынтыктап коесузбу? Да, Кийин айтып кой өзүң эле. Сен билесиң бизди. Сиз кененирээк айтып кетсеңиз болот. Мисалы сүйүү деген сөздү укканда сиздин оюңузга кайсы адам эң биринчи учурайт? Сүйүү деген сөздү укканда мен эң биринчи эле келинчегимди эстейм. Себеп дегенде келинчегимди сүйүп, күйүп, Аркасынан кабалап жүрүп жүрүп үйлөнгөм. Ошон үчүн сүйүүнүн бар экенине ишенсе болот, Келинчегиңизге атайын ыр жаздырдыңыз беле, арналган? Жубайыма деген ыр жазгам. Кийин үйлөнгөндөн кийин Жубайыма деген. Ал эстрадный вариант, комуз менен дагы болбойт. Аккордеон менен болушу мүмкүн. Бүгүн тилекке каршы аккордеон жок, эми комуз менен, гитара менен ырдап атабыз. Элдер деле мисалы билбейт болуш керек. Мен комуз аккордеонду ырдаганды мисалы көрө элек, эфирлерге деле ырдай элек. Мен только аккордеон менен барып жүрөм. комуз менен көрө элек. Сон эфири болуш керек деген ойдобуз. Мирлан байкен учурдан пайдаланып же машинасынан аккордеон көтөрүп кеткендер айтып коюн, алып келип бергиле. Сөйдө дегенде караңыз, бүгүн аккордеон жок отурабыз деген деп. Блиц суроолорубуз бар, Мирлан байке. Сиз үчүн блиц суроолорго кыскача жооп бересиз. Ооба, жок деген сыяктуу. Андан кийин талкуубузду жаратабыз. Бир убакыт атайын ченемдүү болот. Бир 30 секунд 1 мүнөттүн ичинде. Кеттик анда. Аяна биринчи суроо. Алгачкы сурообуз бул бала кезиңизде ырчы болом деп кыялдандыңыз беле? Кыялдангам. Экинчиси. Сахнада азыр чыкканда толкундануу сезими болобу? Ар бир чыккан сайын болот сахнага. Өзүңүздүн үнүңүздү угуп уялган учур болду беле? Мурун болгон. Азыр уже көнүп калдык. Эмне үчүн ушул ырчылык, чыгармачылык жолду тандадым деп ойлогон учурлар болду беле? Эми бул талант деп ойлойм. Атайын мисалы башка жумуш, башка кесипти кеметпей анан чыгармачылык жолду тандаган жокмун. Бул талант. Менин бала кезимден баштаган көксөөм, талантым. Ошон үчүн чыгармачылык жолду тандадым. Элдин сыны сизге таасир береби? Элдин сыны? Элдин сыны таасир береби сизге? Өтө. таасир. Мисалы анча-мынча комментарийлерди окуп туруш керек да. Кээде окуп калам. Анча-мынча бирок комментарийлерди окуп анан сын пикирлерди тура кабыл алып, кээде кээ бир элдер, мисалы эмелер бар, кээ бир хейтерлер бар, жамандап жазгандар бар. Аларга көңүл бурбайм албетте. Бирок сынды тура кабыл алганды үйрөнүш керек. Эртең менен студияда иштегенди жактырасызбы? Эртең менен эмес, түндө иштегенди жактырабыз. Ооба, кийинкиси. Бир ырды 100 жолу жаздырган учур болду беле? 100 жолу эмес, бир 10 жолу болсо керек. Ашып кетсе. Бирок 100 эмес. Мына ушундай, негизи жогоруда айтып калдыңыз. Бүттү? Блиц суроолорубуз уланталуу? Азыр да бир эки суроо берип коеюн анда. Өзүңүздүн ырды же болбосо башка ырды аткарып жатып ыйлаган учур болду беле? Жаш алып кеткен учурлар. Жана мен карантинде чыккан өксүк ыры деген ырым бар го. Ошол ырды ырдап атканда мени ошо Москвага чакырышып, жана Мавлют деп коем, Мавлют кечесинде чакырып, ошону атайын чакырышып, ошону ырдагам. Бирлер. Ошону ырдап атып, мындай көз алдыма жаш алгам. Өзүңүздү атактуумун деп сезесизби? Сезсем керек, сезсем. Мына ушундай. Элдер таанып аткандан кийин көчөгө чыксаң, значит, демек мен атактуумун деп. Ошол олуттуу ырлардын ичине сиздин өксүк ыры деген чыгарма да кирет. Эмне болуп аткарып калгансыз ушул чыгарма тууралуу да кененирээк токтолуп койсок болот.
бул чыгарманы Жылысбек экөөсүн эмебиз. Жылысбек экөөсүн чыгарма мындай чогулуп мындай ал убакта эме болбоду 2020 жыл баарыбызга эле ушул канча деген адамдар өттү, канча деген оорулар эме болуп ушул айтор үйдөн чыга албай жатып калдык го. Чыга албай кыйын учурлар өттү баштан. Баарыбыздын мисалы кыргыз элинин башынан. Ошондо Жылысбек айтып калды. Жылысбек сунуштаган мага биринчи эле. Могу карантин азыр унутпай ошого бир ыр жазбайлы деп калды. Давай кандай жазасыз? Мага бир жөнөт ушун сыяктуу кылып жазбайлы деп. Анан мен мага жөнөтсөң мага бир эки куплетин мен ырдап азыр как раз студияда отурам, үйдө отурам. Клавиша бар жанымда. Ырдап көрөйүн деп эле отуруп алып ырдап кайра жөнөттүм. Сонун болот экен, давай азыр эле жаза койм мен деп эле аппарат жазып эле 1 сааттын ичинде эле жөнөтүп салды. Канча бир 7-8 куплетти өзү. Чекеңде бош отурган го ошол убакта. Ал убакта баарыбыз бош эмес беле. Чекең эмес эле. Баарыбыз бош болчубуз да. Ал тарс эле жөнөтүп калды. Анан мен алып эле өзүмө биринчи түнү менен сиңирдим. Анан баарын көз алдыма элестеттим да анан эртеси барып эле студияга барып жаздырып 1-2 күндө эле 2 күнүн ичинде эле бүткөн ыр. Анан тезирээк бүтүрө коюш керек болду эле. Анан клибин дагы жанагынтип монтаждап тинтип эле ушул тетек барып талаага чыгып тартылып келип эле съемка кылып эле. Ушинтип анан элге кое бергенбиз. Элге сунуштаганбыз. Элдер аябай жакшы кабыл алды. Ыйлашты, көбү ыйлашты. Аларды көрүп биз да ыйладык дегендей чыгып андай учурлар болбосун. Баарыбызда кыргыз элибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун, денсаулык болсун дегендей. Ошондой ырларды жаздырардын алдында сизде сезим болобу ошол хит болуп кетет деген ишеним? Ишеним мен болот. Мисалы Сезесиз алдында? Кызыл өрүк, Каниет ыры, Ата тилеги ушул 3 ыр мисалы хит го. Ушул 3-өнө мен ишенгем. Кызыл өрүккө да ишенгем. Башында эле жаздырып атып эле Пырза деп мындай өзүм эмнегедир ишеним пайда болуп, мындай өзүм ишенип ырдадым дагы ушул айтор баардыгы сонун болгон. Ошон үчүн өзүм ишенип кээде ишенген ырларым жакшы болуп хит болуп кетет. Кайсы ырга сиз ишенип, бирок ал хит болбой калган, эл оозуна алынбай калган ырларыңыз барбы? Ошол өзүңүз деген ырды болбосу. Жүрчү эле кетиңдир. жок. Өзүңүз жактырып, бирок элге көп өтпөй калган ырлар барбы? Андайлар бар о. Көп. Мисалы элдер кайсыл ырды уга элек ошол ырларым хит болгон. Мен мисалы бардык эле ырларды канча ырыңыз бар өзү негизи? 74 ыр бар экен. Ошондой экен. Мен карадым. 50ден ашык. Анан ырдап атканда мисалы могу хит болот деп мисалы ишенесиң да. Ошол ыр хит болот да. А бирок сен айткандай ошол ырың хит болот деп анан хит болбой калган ыр бул мисалы кайсыл ырларды ырдап айтсам мисалы Адам бол деген көп ырларыңыз бар. Адам болду. Мен кече жакында эле ал 1 ай болду, ашып кетип 1-2 ай болду. Андан башка Ошону дагы мисалы ишенгем мисалы да. Ошол ырды дагы хит болот, элдер жакшы кабыл алат. Бирок жакшы кабыл алды. Маниси аябай терең. Маниси терең ыр. кээ бирлерге оор келип калып отуруп атат да. Бирок кээ бирлерге оор келип калат сен айткандай туура. Анан кайра ойлоп кетесиң да, значит, мындай эмес эле мындай бир көңүл ачуу эле мындай бир шан шөкөттү эле ыр жазыш керек экен деп коем. Азыркы заманда ушундай экен. Жайна деген сыяктуу. Ошол сыяктуучу. Той дейм бизде. Тияка барсаң той, бияка барсаң той. Тойский ырларды дагы мисалы тойский ырларым жок да. Мисалы кызыл өрүк эле бир мисалы. Анан ата тилеги. Кыз аты кошону чакырат, билегин кызыл өрүккө чакырат. Ошондой сыяктуу эле да. Бирок эми дагы хит болот деген ырларым бар бу жерде жакында. Ошол чыгармачылыгыңызга Мирлан байке негизи ийгилик каалайбыз. Сизден көптөгөн нерселерди күтөбүз. Себеби дегенде өзүңүздүн атайын аудиторияңыз бар, өзүңүздүн сиз айткандай эжелериңиз бар. Ошолорго ыр чыгарыш керек дегендей. Акыркы учурда кайсы ыр менен иштеп атасыз? Мына деп турган ырлардан. Акыркы учурда мына деп иштеген ырым ошол жана адам бол деген ырым болчу да. Ошондон кийин чото Настроение жок деп коесуз. ошого окшогон ырларым негизи ошо мен өзүм ошондой сыяктуу ырларды көп жактырып ырдайм да. Анан чото андайларды коюп турайынчы пока азыр.
аралаштырайынчы башкача мындай шан шөкөт мындай бир мындай көңүл ачуу бир мындай бир эл бир укканда эле мындай кызыл өрүк сыяктуу мисалы да көңүл ачылып кете турган мындай бир ушундай сыяктуу бир жарк эткен бир ыр чыгарайынчы деп ошого азыр аракеттенип иштеп атабыз. Негизи Көрөсүз жакында. Мирлан байке азыр мурункулардын баары хит болуп атат да. Байкасаңыз, мурда берген концерт, азыр берген ырчылардын көбү концертинде мурунку ырлары, элдер мындай күтүп, деги эле сиздин планыңызда алда ушул чыгармачылык кече берейин деп өзү жашоодо бир эле жолу чыгармачылык кечесин бериптир ошондой болуптур да, концерт берипсиз. Андан кийинки мындай барбы план? Быйылкыга аракет кылгам, быйыл могу жайкыгачы аракет кылгам. Быйыл дагы кичине өзүмдүн жумушума байланыштуу, анын үстүнө кичине ортодон дагы атабызды дагы жерге бердик да жакында. Атамды да ошентип кичине эметип калдык. Бирок күзүндө, ушу күзгө күркүрөгөн күздө бир азыр пландап аткан учур. 10 күндөн бери ошо студияда иштеп концерт коёюн эми деп жеке концертимди канча 5 жыл болуптур уже. Өзүм жеке концертим. Анда да бир эле концерт. Анан коёюнчу. Негизи артист адам бир жылда бир концерт коюп туруш керек да өзү. Элге. Ошондо ошол толук кандуу артист деп ойлойм да. Ошондо быйыл концерт койбойбуз. Тойго кызыгып кеткенбиз баарыбыз тең. Тойго тияка бияка болот эле бошоо өзүң. Тияк. Ошентип эле анан убакыт өтүп кетет экен да, убакыт өтөр экен. Анан быйыл буюрса аракет кылып атабыз, буюр сөз түрдө. Быйыл чыгармачылыгыңызга канча жыл болот ошондо? 2003-жылдан баштап чыгармачылыктасыз, 2003 эмес, 2002 жылы студент болгом. Мисалы элге 2010 баштадым, Кызыл өрүктөн барып таанышты да. 15 жыл болуп калды. Андан мурун 15 жыл болду. Андан мурун мисалы гастролдоп жүргөнбүз деп атпаймынбы? Эми аларды эсептебегенде да, ал 5-6 жылды эсептебегенде так эл тааныганы, элге мисалы таанылып ырдаганым Кызыл өрүк менен 15 жыл болуптур. Ошондо ошол учурда негизи ырчыларда болот го, жылдыз оорусу деген. Ошол учурда сизге элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгондо кандай сезимдер болду эле? Өзүңүздү аябай күчтүү ырчы катары сезип, кандай жашооңузга кандай роль ойноду ошол учур? Жылдыз оорусу деген орунуч мисалы андан мурун гастролдоп жүрчүбүз деп атпаймынбы? Ошо Айыл өкмөт деле мисалы Айыл өкмөт фильм чыгып, Саратанды ырдаганда эле ошондо эле элдер таанып баштаган меничи. Анан сен жана баягы Айыл өкмөттөгү Саратанды ырдаган маласың дешип ушул таанып калышкан да. Анан анан концерт коесуң да, гастролдоп жүрөсүң Сыймык агабыз менен, звездалар менен ал убакта легендалар менен жүрүп, алардын жүргөнүн баарын карап көрүп, мындай эме болосуң да, практически аганы көрүп ине өзөт дегендейчи. Аларды карасам чөтө андай деле оорушпайт экен. Деле оорубай эле койду. Анан биз деле ооруган оору деп эмнени айтабыз? Эми ол оору деп ошол мен кыйынмын деп жанагынтип тең албай калуу ошол да мисалы, жылдыз оору деген ошолбу? Андай учурлар эми болсо керек, эми мен үчүн, билбейм, менин жан дүйнөм үчүн андай деле учур болгон эмес. Анан какана эсле да. Анан башкалар айтат экен, анан ошо айткан да убагындачы. Мирлан байке, келиңиз, сен баягы менин бир кызматтык абалмагымды пайдаланып, мен бир сиз менен бир эфирде отуруп, Асанкалы Керимбаев атабыздын бир жакшы ырын аткарып бердиңиз эле жана. Түшүмө киришиңди күндө тилеп, уктаардан унчукпастан дуа кылам деген бир ыр бар эле. Кусалык. Ошону колуңузга салып көрсөк болобу? Болот. Ушул чыгарманы бир аткарып берсеңиз, көпчүлүк сүйүүдөн кусолуп жүргөндөр, махабаттан кусолуп жүргөндөр үчүн мындай бу да бир сезимдердин мындай мыктысы болгон ыр го бул. Эми ошол сезимдердин мыктылыгынан келип ушул ыр чыгарылган болуш керек деп ойлойм да. Кезигип жылдардын бир жылдарында, кайырсыз айлардын бир айларында, кайдадыр алып кеттиң жаштыгымды, жер чийген чачтарыңа байладым да. Кайдадыр
жерчиген чачтарың ей байладым да. Тирүүлүк бүтүн бойдон тушап алып, түшүмдө өмүр менден ушаланып, узун түн элесиңди унута албай, унчукпас болуп кеттиң кусаланып. Узун түн элесиңди унута албай, унчукпас болуп кеттиң кусаланып. Коноктой күндөр өтөт айчыланып, күмүш сап камчы менен камчыланып, бой таштап тегирмендин парасына, кегүнү калгым келет кайчыланып. Бой таштап тегирмендин парасына, кегүнү калгым келет кайчыланып. Көз түшүп көк көйнөкчөн убагыңдей, арбын жылатың кетпейт кулагымдан. Түшүмө киришиңди күндө тилеп, уктардан угузбастан дубагылам. Түшүмө киришиңди күндө тилеп, уктардан угузбастан дубагылам. Эй уктардан угузбастан дубагылам. Сүйүү жалын, сүйүү от, башыңа келсе эки көзүң төрттейби? Анысыңар мындай мыкты сезимдердин бир жүрөктүн кылын чириткен мыкты чыгарма болду окшойт. Мирлан байке, бүгүнкү убактыңызды, бүгүнкү учуруңузду, мыкты көз ирмемдерди адам баласы үчүн азыр эми ушундай убакыт болуп атканда бизге бөлүп бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Байке, сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Элиңиз сүйгөн, элдин эрке уулу, өзүңүздүн көрмандарыңыз бар, жогоруда айткандай эле ошолор үчүн негиз эле мындай чыныгы чыгармачыл адам экениңизди, мына ушул жолду кантип басып өткөнүңүздүн баарын тең буга чейин айтып бердиңиз окшойт. Кудай буюрса, Арна подкасты учуру аягына келгенде биз атайын бир 30 секундтук сизге эркин микрофон сунабыз. Мүмкүн болсо микрофон сизде. Жакшы, бүгүн көптөн бери интервью бериле келем эч жакка. Бүгүн жакшы эфир болду десек болот, жакшы подкаст болду десек болот, жакшы аракет кылдык. Биз деле аккордеон жок болуп калды, бир гана кемчилигибиз. Комуз менен көрдүк, гитара менен көрдүк. Айтор бир чети элдерге дагы комуз менен ырдай элек болчумун. Жаңылык да болду. Гитара менен да ырдай элек болчумун Саратанды. Ал да жаңылык болду десем болот. Эми майыл өкмөттө ырдаган бойдон. Баарыңарга рахмат. Подкастка чакырып, ушуну биз менен, эл менен көпүрө кылып, ушинтип эл менен элбиз да. Ошон үчүн эл менен Мирлан какта жүрөт болду экен деп сурап калгандар сиздердин YouTube каналыңардан көрөт. Андыктан жалпы элге каларыбыз
быйыл эми каникулда келатат, жакшы эс алуу күн каалайм. Элдерге дайым аманчылык каалайм. Силердин подкастың, силердин эфириңерге дайым ийгиликтер коштой берсин Нурел. Аяна бүгүн тушоозу кезилип жаңыдан биринчи жолу экөөбүз Мен үчүн өтө сыймык болду сиз менен алга чыгып. ооба, сага да ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса келечекте биздин эжекелерибиздей болгон жакшы дикторлордон болуп, жакшы журналисттерден болуп жүрө бер. Сага дагы ийгиликтерди каалайбыз. Айтып кош керек, туурабы? ооба, туптура. Андан ошол баарыңарга ийгилик каалайм. Жалпы элге аманчылык каалайбыз. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Рахмат сизге да, Мирлан байке. Эсиңиздерге салайлы, Мирлан Байковдун чыгармаларын, ырларын сиздер Арна платформасынан уксаңыздар болот. Бул сиздин колуңуздагы, уюлдук телефонуңуздагы платформа, эч кандай интернетсиз, азыркы мындай заманга ылайык, каалаган учурда, каалаган жерде, тоо ташта, үйдө, эс алуу жайда, каалаган жерден дал ушул платформадан чыгармаларды уксаңыздар болот. Бүгүнкү маек кызыктуу болду деп ойлойбуз. Кийинки эфирге чейин жолугушканча баарыңыздарга сак саламатта болуңуздар.